بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أصلح لنا نياتنا وذرياتنا أحسن ختامنا يا أرحم الراحمين أما بعد فقه سواغوز دولانتاوز تمنكو باب تمنكو بölüm غسل باوı باب ما يوجب الغسل وصفاته Гусулду важип кыла турган нерселер жана анын сыпаты тууралуу бап. Мындайча айтканда гусулду важип кыла турган нерселер жана анын сыпаты тууралуу бөлүм автор рахимахулла айтты. Гусул тууралуу бабында бөлүмүндө негизи качан гусул алуу важип болот. Мына ушул маселе тууралуу сөз кылат. Жана экинчи баяндай турган маселеси гусулдун сыпаты тууралуу. Кандай сүрөттө гусул алуу керек? Кандай сүрөттө гусул алуу керек экен? Мына ушул эки маселеге токтоп өтөт. Биринчи маселе гусул алуу качан важип болот? Айтып жатат: "Ва яжибул гуслу минал жанаба". Биринчи болуп гусул жунуптук себеп гусул алуу важип болот экен. Жунуптук эмне менен болот? Качан киши жунуп дейилет? Жооп эки абалдын бири табыла турган болсо, киши Жунуп саналатта гусул алуусу важип болот. Вахия алар төмөнкүлөр. Инзалул манийи би ватъин ау гайрихи. Биринчиси мани чыгуусу менен киши жунуп эсептелет. Манинин чыгуусу аялга жакындык кылуу менен чыккан болсун, же башка бир себеп менен чыккан болсун, мисалы уктаганда ихтилам болуу менен бирге, же атайлап манисин чыгарган болсун, кандайдыр бир жол менен мани чыга турган болсо, киши жунуп эсептелип, ага гусул алуу важип болот. Буга далил имам Муслим риваят кылган хадис, Абу Саид аль-Худри радияллаху анху риваят кылат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Иннамал ма минал ма". Сууну колдонуу суунун чыгуусу себеп болот. Бул дегени гусулда сууну колдонуу гусул алууга эмне себеп болот? Минал ма суунун чыгуусу себеп болот. Суунун чыгуусу дегени манинин чыгуусу себеп болот. Мани дегени кебирлерге түшүнүксүз болсо, бул бизче кылып жалпылап айтканда эркектен чыга турган ошол уруктук же сперма же шахват суусу десек түшүнүктүү болсо керек. Демек, мани чыгуусу себеп сууну колдонуу керек болот. Мындайча айтканда гусул алуусу керек болот. Бул биринчи орун. Экинчи бир орун киши дагы качан жунуп деп аталат? Ау би илтикаил хитанайн. Эгер хатна кылынган мүчөгө тийсе, бул дегени киши аялы менен жакындык кылса, бирок мани чыкпаса, андай абалда да ал киши жунуп болуп саналган болот. Бирок шарты алымдар айтышат, мунун шарты эркектин эркектиги, мындайча айтканда жыныс мүчөсү аял кишинин ауратына тийип калуу менен гусул важип болуп калбайт. Эркектиктин башы эч болбоду дегенде, ошол мындайча айтканда жыныстык мүчө, эркектин жыныстык мүчөсү эч болбоду дегенде, аялдын ауратына кирген болуусу керек деп айтышат. Мына ошондо гана гусул важип болот. Мына ошондо гана гусул алуу важип болот. Тийүүнүн өзү менен гусул алуу важип болбойт. Буга далил эмне? Далил пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан Айша энебиз риваят кылган хадис: إذا جلس بين شعابها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: эгер аялынын 4 мүчөсү арасына отуруп, хатна кылынган мүчөгө тие турган болсо, гусул важип болуптур деп айтылган. Кебир риваяттарда болсо, ва фи риваятин кебир риваяттарда болсо, ва ин лам юнзил мани түшпөсө да дейилген. Мындайча айтканда мани чыгып келбесе да, мани келүүсү шарт эмес. Аял кишиге жакындык кылынган болсо, ошол эркектиктин уста кескен башы аялдын ауратына кирген болсо, мына ушуну менен гусул важип болот. Эгер мани түшсүн түшпөсүн, мындайча айтканда шахват суусу түшсүн түшпөсүн, мындай абалда киши жунуп болуп, албетте гусул алуусу важип болуп калат. Мына ушул эки орунда киши жунуп деп эсептелет. Алгачкы маселеде бир нерсени айтып өтөйүнү.
мәни чыгуусу менен киши жунуп болот жана гусул алуусу важип болот деп айттык. Бирок мәни чыгуусу менен гусулдун важип болуусунун эки шарты бар. Же эки шарты бар деп айтпасак да, бир шарт кылып айта берсек болот. Лабудда ан якуна кад хаража ал-манию дафакан бил-лаззати. Мәни шахват суусу лаззат менен шахват менен атылып чыккан болуусу шарт кылынат. Мына ушул шарт менен важип болот. Бирок суук өткөнү себеп атылып чыкпай мәни агып келе турган болсо, муну эми алымдар оору себеп деп коюшат. Муну менен гусул важип болбойт. Анткени ал атылып чыккан жок, ордунан түртүлүп чыккан жок. Адатта мәзи чыккандай агып чыга турган болсо, чыккан кезде эч кандай шахватты сезбесе, лаззатты сезбесе, эми ал оору себеп чыгып жаткан болот. Андай абалда гусул важип болбойт. Бирок даарат сынган болот, жана албетте даарат алуусу керек болот. Даарат алуусу керек болот, гусул алуусу шарт болбойт. Кудум ушундай эле бир маселе. Кебир кишилер гусул алгандан кийин манинин калдыгы чыгат. Гусулдан кийин манинин калдыгы чыга турган болсо, бул экинчи жолу чыккан мани шахват суусу, ошол экинчи жолу чыккан мани шахват суусу атылып чыкпайт. Жана шахват менен чыкпайт, лаззат менен чыкпайт. Ушуга көрө дагы бир жолу гусул алуу шарт экен дейилбейт. Даараты гана сынат. Даарат алып коюунун өзү жетиштүү болот. Эми алымдар айтышат, бир орунда ошол шахват суусу лаззат менен шахват себеп атылып чыгуусу шарт кылынбайт. Ал кандайча дейилсе, киши уйкудан тургандан кийин кийиминде манинин аламатын белгисин көрсө, түшүндө ихтилам болгонун эстей албаса да, лаззаттангандыгын эстей албаса да, гусул алуусу важип болот. Мындай абалда кишиден лаззат менен чыккандыгы жана лаззат менен чыккандыгы шарт кылынбайт. Бирок түштө ихтилам болгонуңузду эстесеңиз го, бирок кийимиңизде эч кандай манинин белгиси болбосо, гусул алуу важип болбойт. Гусул важип болуусу үчүн ихтилам болгон кезде эмне көрүнүүсү керек болот? Манинин белгиси кийимде көрүнгөн болуусу керек. Кийимде манинин белгиси асараты табылса, ошондо гана гусул алуу важип болот. Лаззаттын жана ихтилам болгонун эстей албаса да деп айтабыз. Гусул важип боло турган орундардын экинчиси, автор рахимахулла айтып жатат: "Ва хуруж дамул хайд ва нифас." Аялдарда хайз, нифас канын чыгуусу менен гусул алуу важип болот дейилип жатат. Аллах билүүчү, алымдар мындан көрө жакыныраак ибараны колдонушат: "Инқитау дамул хайд ва нифас." Хайз канын чыгуусу менен жана нифас канын келүүсү менен аял кишинин гусул кылуусу шарт болбойт. Балким хайз каны токтосо важип болот гусул алуу. Жана нифас каны токтосо важип болот. Ошондуктан инқитау дамул хайд ва нифас деп айтыла турган болсо, максатка ылайыктуу болот. Хайз канын токтоосу жана нифас канын токтоосу менен аял кишинин гусул алуусу важип болот деп айтсак, максатка ылайыктуу болот. Эми үчүнчүсү, ва мауту гайру шахид, өлүм себеп да гусул алуу важип болот. Мусулмандардан кимдир бирөө өлө турган болсо, айланасындагы мусулмандарга ошол кишини гусул кылдырып коюу парзы кифая болот. Жан айланасындагылар ал кишини гусул кылып коюулары аларга парзы кифая болот. Буга далил Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам ихрам авалында төбөсүнөн кулап түшүп өлүп калган сахаба тууралуу эмне деп айтты? Игсилуху бимаин ва сидрин. Аны сидр аралашкан суу менен гусул кылып койгула деп айтты. Гусул кылдырып койгула деп айтты. Демек бул буйрук болсо важип, демек бул буйрук болсо важиптикти түшүндүрөт. Демек гусул кылып коюу парзы кифая, гусул кылдырып коюу парзы кифая. Албетте өлгөн өлүктү гусул кылдыруу керек, бирок автор рахимахулла айтты: гайру шахид, шахид мындан бөлөк. Шахид гусул кылдырылбайт, жана шахидке жаназада окулбайт деп айтышат кээ бир алымдар.
Анткени имам Бухариде келген хадисте Жабир радияллаху анхудан риваят кылынат: "Ва амара би дафнихим фи димаихим ва лам югассалу ва лам юсалла алейхим." Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Ухуд жихадында шахид болгон сахабалар тууралуу эмне деп айтты? Аларды каны менен көмгүлө. Жабир радияллаху анху айтат, аларга пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям жаназада окуган жок, гусул кылдырып койбоду деп айтат. Жаназаларын окубай, гусул кылдырбай көмүүгө буйруган мына ошол Ухуд жихадында шахид болгон сахабаларды. Мына ошол хадисти далил кылып, демек шахид киши гусул кылдырылбайт, шахидтен башкалар гусул кылдырылат. Бул орундагы шахидтен максат согуш талаасында шахид болгон киши көздө тутулуп жатат. Эми кээ-бир кишилер бар, алар шахидтин сообун алат деп айтылган. Мисалы, чөгүп өлгөндөр, же бир нерсе басып өлгөндөр, буларга шахидтин сообу берилет деп айтылган. Бул адамдар акыретте шахидтин өкүмүн алган менен, бирок дүйнөдө шахид мамилеси кылынбайт. Алар гусул кылдырылат, жана аларга жаназа намазы окулат. Бул орунда гусул кылынбайт жана жаназа окулбайт дегенден максат согуш талаасында өлгөн болсо шахид болуп. Төртүнчү гусул важип боло турган орун ва исламул кафир. Капыр киши исламга кире турган болсо гусул алуусу важип деп айтып жатат. Анткени пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям кээ-бир сахабаларды исламга кирген кезде, исламды кабыл алышкан кезде гусул алууга буйрган. Бирок бул тууралуу хадистердин сахих, заифтигинде ихтилаф бар. Бирок кээ-бир алымдар хасан деп айтышкан. Ушуга көрө капыр киши ислам динине кире турган болсо, жуунуп алуусу, гусул кылып алуусу важип болот. Эми автор рахимахулла ушул айтылган маселелерге далилдерди келтирди. Кала таала, Аллах таала айтты: "Ва ин кунтум жунубан фаттахару." Гусул алуу важип экен, ким жунуп болсо. Аллах таала айтты: "Эгер жунуп болсоңор, гусул алып тазалангыла" деп айтты. Демек, жунуп киши жуунуусу керек экенине мына ушул Аллахтын аяты далил болот. Ва кала таала: "Ва ла тaqrabuhunna hatta yatahharna fa idha tatahharna fa'tuhunna min haythu amarakumullah." Ай иза игтасална. Хайыз көргөн аял хайыз каны токтоосу менен жана нифас көргөн аял нифас каны токтоосу менен гусул алуусуна важип. Гусул алуусунун важиптигине далил кайсы деп айтылса, Бакара сүрөсүнүн 222 аяты хайыз көргөн аялдарга эч качан жакындабагыла, алар тазаланганга чейин. Эми алар тазаланып гусул алыша турган болсо, аларга кийин жакындык кыла бергиле деп айтты. Аятка көңүл бурсаңыздар, "Вала тaqrabuhunna hatta yatahharna" деп айтылды. Тахура ятхуру бул суласи мужаррад. Fa iza tatahharna деп айтты. Fa iza tahurna деп айтылбай, fa iza tatahharna деп суласи мазид менен айтылды. Алымдардагы эреже эмне? Зиядатул мабна тадуллу ала зиядатил ма'на. Харфтардын ашыкча болуусу, мындайча айтканда, тамгалардын ашыкча болуусу мааниде да күчтүүрөөк экенине далалат кылат. Мааниде да ашыкчалык бар экенине далил тахура суласи мужаррад 3 тамгадан турат. Татахарна сөзүндө тамга ашыкча болду. Тамганын ашыкча болуусу маанини да ашыкча болуусуна далалат кылат. Хайыз көргөн аялдарга тазаланганга чейин жакындашпагыла деп айтты. Ятхурна бул хайыздын токтоосу. Алеми фа иза татахарна да болсо бир гана хайыздын токтоосу менен чектелбейт, кандын токтоосу эмес, гусул алышса дейт. Фатухунна мин хайфа амаракумулла, аларга жакындык кыла бергиле дейилинди. Ошол хайыз нифас көргөн аялдын ошол каны токтогондон кийин, ошол гусул алгандан кийин аларга жакындык кыла бергиле дейилинди аятта. Демек, гусул алуу шарт экен, кандын өзүн токтоосу менен жакындык кылуу болбойт. Аял кишиге аялына жакындык кылуу болбойт. Ошол нифас канынын жана хайыз канынын токтоосу менен. Гусулдан кийин гана жакындык кылуу керек. Албетте гусул алып алуусу керек болот. Мына ошондуктан гусул алуу шарттыгына мына ушул фа иза татахарна аяты гусул алууга далалат кылат. Ай иза игтасална. Гусул алгандан кийин жакындык кылгыла деп айтылды. Эми бул аят хайыз көргөн аял тууралуу келген, муну нифас көргөн аялга салыштырылган.
нифас көрген аялда қаны тоқтаса ғусыл алусы важип деп айтышқан. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل من تغسيل الميت. Жана пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам өлген өлікті ғусул қылдырғандан кейін ғусул алуға, ошол ғусул қылып қойған адамға ғусул алуға бұйырған. Жана пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өлген өлікті ғусул қылдырғандан кейін ошол ғусул қылдырған кишиге ғусул алуға бұйырған. Бұл туралы хадисте өткен сабақта айтып өттік. Абу Хурайра радиаллаху анхудан риwayat қылынған хадис. Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Ман ғасала майтан фалияғтасил ва ман хамалаху фалиятавадда." Ким өлікті жууса, ғусул алып алсын, ким аны көтерсе, дарат алып алсын деп айтқан. Бирок бұл буйрук важиптикке далалат кылбайт. Көпчүлүк алымдар пикирине көрө. Көпчүлүк алымдар мустахаб деп айтышкан. Өлүктү ғусул кылдырган киши ғусул алуысы мустахаб, важип болбойт. Ва амара ман аслама ан ягтасила. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам исламга кирген сахабаларды, исламды кабыл алган сахабаларды ғусул алуусуна буйрган. Буга далил Кайс ибн Аас радиаллаху анху риwayat кылган хадис. Ан Кайс ибн Асим аннаху аслама фаамараху ан-наби саллаллаху алейхи вассалам ан ягтасила бимаин ва сидрин. Кайс ибн Асим радиаллаху анху исламга кирген кезде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам аны сидир аралашкан суу менен ғусул алып алуға бұйырған. Бұл хадисті имам Навауи рахимахулла Мәжмуа китебінде бұл хадисті хасан деп айтқан. Ушуға көрө жиынтықтап айта турган болсок, ғусул алу важип болған орындар қанша екен? Жунуптук себеп, хайыз көрген аял хайыз қаны тоқтоосу себептүү, жана же нифас көрген аялдын нифас қаны тоқтоосу себептүү ғусул алу важип болот. Үчүнчүсү, мусулмандардан бирөө өлсө, аны ғусул кылдыруу важип болот. Шахид буга кирбейт деп айттык. Төртүнчүсү, капыр киши исламга кире турган болсо, ислам динин кабыл ала турган болсо, ғусул алуусу важип болот. Ал эми өлүктү ғусул кылып койгон кишинин ғусул алуусу важип эмес деп айттык. Алымдар мустахаб деп айтышкан. Мына ушул пикир туура. Эми ғусул бабындагы, ғусул бөлүмүндөгү экинчи маселе, ғусулду кандай алабыз, кандай сүрөттө ғусул алабыз, ғусул алуу сыпатын сүрөтүн баяндайбыз. Ва амма сифату ғаслин наби саллаллаху алейхи вассалам минал жанаба. Ал эми пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жунуптуктан ғусул алуу сыпаты төмөндөгүдөй деп айтып жатат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын жунуптуктан ғусул алуу сүрөтү сыпаты төмөндөгүдөй деп айтып жатат. Автор рахимахулла биринчи эмне кылат? Факана ягсилу фаржаху аввалан. Биринчи болуп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам аурат жерин жуат эле. Ауратын жана ауратынын айланасына тийген таза эмес нерселерди жууп таштайт эле. Андан соң фумма ятаваддау вудуан камилан. Кийин толук даарат алат болчу. Кээ бир риwayаттарда келет, даарат алуудан алдын колун ауратын жууп бүткөндөн кийин колун жерге ишкалап жиберет. Анткени ауратты жууган кезде баары бир нажасат кармоосу мүмкүн, ошол нерсени жерге ишкалап кетирген. Азыркы кезде эми топурак болбосо, эми азыр самын менен ишкалап жууп кетирилет. Андан кийин толук даарат алынат. Thumma yahthil ma'i ala ra'sihi thalathan yurawwihi bizalik. Кийин башына 3 кобуч суу алып башын жуат. Даарат алып болгондон кийин ошол суу менен чачынын астыларына чейин сууну жеткирет. Thumma yufidu al-ma'a ala sa'iri jasadihi. Кийин сууну денесинин калган бөлүгүнө жеткирет. Денесинин калган бөлүгүн жуат. Көңүл бурулса, баш 3 жолу жуулат дейилди. Денесинин калган бөлүгүнө суу куюп коюлат дейилди. Бирок 3 жолу жууса айтылбады. Мына ушуга көрө кээ бир алымдар гусулда да денеге 3 жолу суу куюп денени жуушту сүннөт деп айтышкан. Дааратка салыштырышып, кээ бир алымдар болсо жок, туурарагы гусулда бир гана 3 жолу жууш, башка гана таандык. Башты 3 жолу жуулусу сүннөттө келген, ал эми денени да 3 жолу жууш келген эмес деп айтышат. Автор рахимахулланын сөзүнөн да мына ушуну түшүнсөк болот. Башты жууган кезде 3 жолу жуулат, дененин калган бөлүгүн 3 жолу жуушту сүннөт деп айтпайбыз, балким 1 жолу жууш менен чектелет. Thumma yaghsilu rijlayhi bi mahallin akhar. Кийин буттарын башка бир орунда жуат. Эми бул тууралуу 2 түрдүү хадис келген.
Ayşe enebizдің жана Маймуна enebizдің хадиси, Ayşe enebizдің хадисінде Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам гусул алуысынан мұрда құдым намазға дарат алғандай дарат алат эле деп риwayat кылынган. Бұл хадистен билебиз, Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам толық дарат алған гусулдың башында. Буттарын да жуған, бирок Маймуна enebizдің хадисінде бутту дарат алып башка маск тартып туруп, бутту кечиктирип, кийин башка бир орунда жууганы келген. Мына ушул хадисти бириктирип, кээ-бир алымдар эки хадисти жыйнап, экөөсү тең туура деп айтышат, дурус деп айтышат. Толук дарат алсаңыз, толук түрдө дарат алсаңыз да болот, же бутту жууну кечиктирип туруп, гусул алып туруп, бутту өзүн башка бир орунга өтүп жуусаңыз да болот. Анткени алдыңкылар көбүнчө бир идиште жуунушкан, денесинен түшкөн суу бутунун астына жыйналат. Ошол жыйналган суудан чыгып туруп, кийин бутун жууп чыгып кетилет деп айтышкан. Ушуга көрө кээ-бир алымдар болсо, авалга карап, бутунун астына суу жыйналбай турган жерде гусул алып жаткан болсо, анда даратты башында толук алып ала берсин, кийин толук гусул алып чыгып кете берет. Анткени бутунун астында суу жыйналган жок деп айтып жатышат. Бутунун астында суу жыйналган жок деп айтышат. Ал эми жуунуп жаткан кезде денесинен түшкөн ошол суу бутунун астына жыйнала турган болсо, Маймуна радиаллаху анханын хадисинде келгендей, даратты толук албай, башына гана мас тартып, кийин гусул алып бүтүп, ошол суу топтолгон орундан чыгып туруп, бутуну жууп алат деп айтышкан. Wal fardu min hada aftar rahimahullah, гусул алуу сыпатын баяндап бүткөндөн кийин гусулдун парыздары кайсылар, ошол айтылып өтүлгөн амалдардын кайсылары парыз? Ghaslu jami'il badan wa ma tahta ash-shu'uri al-khafifa wal-kathifa. Wallahu a'lam. Дененин бардык бөлүгүнө суу жеткирүү парыз. Ушул парызы гана дененин бардык бөлүгүнө, бардык жерине суу жетсе болду. Гусулдун парызы мына ушул. Денеге толук түрдө суу жеткирүү мына ушул парыз. Түктөр эми мындан максат чачтар сейрек болсун, калың болсун, астына суу жетсе, жана дененин бардык бөлүгүнө суу жете турган болсо, ушунун өзү менен парызын өтөгөн болот. Эми бирөө гусул ниети менен деңизге же көлгө чөмүлсө, денесинин бардык бөлүгүнө суу жете турган болсо, мына ушуну өзү жетиштүү. Ал эми жогоруда айтылгандай, гусул алуу бул гусулдун толук сыпаты болуп саналат. Биз жогоруда гусулду кандай сүрөттө алуу керек экендигин айтып өттүк. Мына ошол гусулдун толук сыпаты болуп саналат. Бирок эми гаслу жамиул бадан, ал эми дененин бардык жерин жуушка ооз мурун да кирип кетет. Кээ-бир алымдар муну өзүнчө алышат, муну өзүнчө айтышат. Гусулдун парызы деп, кээ-бир алымдар денени жуушка кирет деп айтышат. Ал эми дененин бардык жерин жуушка ооз мурун да кирип кетет. Ошондуктан кээ-бир алымдар мына ошол гусулдун парызы бүт денеге суу жеткирүү гана. Ал эми ооз мурун мына ошол денеге кирип кетет деп айтышат. Ал эми кээ-бир алымдар ошол гусулдун парызы дегенде ооз мурунду дагы өзүнчө парыз деп айтышат. Ооз мурунду чайкоо да парыз болуп саналат. Анткени ооз мурун дененин сырткы бөлүгү болуп саналат. Дененин сырткы бөлүгүнө кирет, ички бөлүгүнө кирбейт деп айтышат. Эмнеге? Анткени орозо туткан киши оозун чаят, оозуна суу алат, оозун чайкайт, оозуна суу алат. Ооз мурун дененин ички бөлүгүнөн деп эске алынганда, оозун чайган орозо туткан кишинин орозосу, оозуна суу алган орозо туткан кишинин орозосу бузулган болуп калар эле. Бузулган болуп калган болор эле. Оозго суу алган кезде орозо бузулбайт. Ооздун ичи дененин сырткы бөлүгүнөн болуп эсептелинет. Ооздун ичи дененин сырткы бөлүгүнөн болуп саналат. Ошондуктан гусулда ооз мурунду чайкоо важип болот деп айтышат. Аллах билүүчү. Wallahu a'lam wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam.